Эми кыздарым айындар өзүбүзчө сүйлөшөлү деп чакырдым силерди. Келиңиз. Өзүңөр рахмат айлан. Мен өзүңөр билесиңер, менин кыздарым жок. Болгон эки эле уулум бар. Анан ушу уулдарымдын колуктулары мага келин эмес, кыз болосуңар. Мен ушундай деп тилегем Кудайдан. Кудайым келин берсе, ошолор мага кыз болот деп тилек кылгам. Мен силерди кызымдай эле көрөм. Ата эненин көзөткөндөн кийин балдардын катташпай калуу коркунучу бар болуп атат да. Көп эле жашоодо кездешип атат ошондой. Мен ошондон коркомун да, ошого суранам балам. Ошого жол бербегиле көңүл. Катташпай калбагыла макулбу? Эки бала бири-бири менен бир туугандык түйүнүн үзүп койбосун айланайын. Ошону силерден суранам. Ошон үчүн мен силерге ишенем айланайын. Силер мага чагасыңар. Экөөң тең мыкты тарбияланган, мыкты эстүү кыздарсыңар. Ошон үчүн балдарымдан санаам тынч болот деп ойлоймун. Балам, айланайын. Sen menin көкүрөк küçüğümsün. Байкеңе икемдүү бол. Анын мүнөзүнө карата эрегишпе. Кечиримдүү болуп, икемдүү болсоң баары жакшы болот. Балам, мен дагы санаам тынч жатайын балам. Менин ичер суум аз калды. Балам. Мунарбек, азыр жылкы соебуз, меслар даярдап, макулбу? Байке, бул ысырапкорчулук эмеспи? Эч кандай ысырапкерчилик эмес. Элим эмне дейт? Мен аброюм ойлосоң, коллегаларым эмне дейт? Менде жок болсо бир жөн, чынбы? Байке, чоңмун деп көп приказ бере бербеңиз. Бул үй менин үйүм. Бул үйдө эч кандай ысырапкерчилик болбойт. Бул сенин үйүң болчу, Ооба. Билгениңди кылып ал, макулбу? Байке. Акебиз менен сүйлөштүңүзбү? Чалдыңызбы? Неге ага мен чалышым керек? Билесиңби сен кече ал эмне кылганын? Атайын учурашайын деп барсам, колум сындырып учурашпай кетип калды. Бир тууган болуп да ушундай кылабы? Же мен ага не жалдырашым керекпи? Тизилешим керекпи? Менде деле эркектик намыс бар да. Сүйлөшкүсү келбесе сүйлөшпөй койсун. Анчалык көңүлүңүзгө албаңыз. Бир туугандарды биз тандабайбыз да. Жаманбы, жакшыбы, ал сиздин бир боруңуз. Бул жалганда сизге башка эч ким бир тууган болуп бербейт. Сиздин жакшылыгыңызда дагы, жамандыгыңызда дагы жаныңызда күйүп турчу адам бир гана ошол. Апамдын сөздөрүн эстейсизби? Балам,
икемдүү болуп, көкүрөк күчүгүм, жаным балам деп сизди көп эркелетип, балам сен мээримдүүсүң деп көп айтат эле. Илкемдүү бол, ага эмне десе макул бол, кечиримдүү бол деп. Сиз мынтип азыр агаңызга жиниңиз келип, мамилени үзөм дегениңиз эмес. Себеби туугандардан мамилени үзүү шариятка да туура келбейт. Туугандардан мамилени үзгөн бейишке кирбейт деп айтылат. Анчалыкка барганбыз. Келиңиз дагы аракет кыла берели. Акебиз дагы мүмкүн жүрөгү жийбейт. Мен эртең жеңеме сүйлөшүп көрөйүн. Баарыбыз чогуу бир аракет кылып көрөлү. Кантсе дагы инсан, кантсе дагы адам кечирет буюрса, сиз ага анчалык ойлонбоңуз. Эсиңдеби? Апабыз керез кылып айтты эле. Бир туугандар ынтымактуу болсун деп, жылуу мамиледе болсун деп, азыр экөөнүн акыбалын көрүп атабыз. Экөөнү жараштыралы, бир нерсе кылалы. Эмне дейсиң? Ооба, кайныңыз деле ушул күнүн бери аябай ойлонуп жаман болуп жүрөт. Канча аракет да кылып атат. Жок, акемди билесиз го, эч бир мындай кабыл албай атат да. Алло, баратабыз эми күтүп туруңла бир аз эми. Апа, даяр болуп элексизби дагы эле? Болуңуз эми эртерээк. Бирден кайталайын дедим деп алсаңыз. Эсиме мен ушул доктурлардан кайра кайтып келемби, келбейби менин көзүм жетпейт. Апа, куртаңыз гана эртерээк дейм. Болуңуз эми апа каяктан айтпай. Отурсаң эми мен сага бир сөз айтып ойлойм балам. Сен үйдүн улуусусуң, акылдуусуң, табармайсың. Болуңуз эми эртерээк. Алло, баратабыз. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Келе, силер ким? Тууганыбы? Бир тууган агасы. Агасыбы? Жакшы, жакшы. Бир тууган болгон кандай жакшы. Иниңер ушу кырсыктап келип калыптыр. Анан карадык, ушу башынан катуураак травма алып калыптыр. Буюрса жакшы. Эми бир тууган болгон кандай жакшы эми. Кабар алып, жанагы пайгамбарыбыз деле айтат го. Бир туугандар менен мамилени бекем кылгыла. Жанагы өмүрүңөр узун болот, рызкыңар кенен болот дегенде карачы мындай карап туруп суктанасың да. Мен дагы мындай бир тууганым болгондо аябай ушинтип чуркап, күндө кабар алып, күндө ушундай ден соолугун сурап турмакмын да. Тилекке каршы менде ушундай бир кырсыктар болуп, бир инимди жоготуп алган элем, жалгыз иним бар эле. Азыр суктанып отурам. Эми иниң менен жакшы мамилени бекем кыл. Жакшы, буйруса жакшы болуп калат. Азыр кирип кабар алсаңар болот. Рахмат сизге. Макул, дагы сүйлөшөбүз,
Байке. Ооба. Сізді көріш үшін сөзсіз мені машина алып кетіш керек белем. Бертуған, бұйырса сен ушул жерден жакшы болуп чыксаң, менен сага ушул машина белек болсун эми.